Теопил, арабызда болуп өткөн окуяларды көп адамдар аңгеме кылып жаза башташты. Биз бул окуяларды тээ башынан бери аларды өз көзү менен көрүп, күбө болгон жакшы кабар жарышларынан уккан элек. Эми ошол окуялардын баарын баштан аяк кылдаттык менен изилдеп чыккан соң, мен да сизге ырааты менен жазып жиберүүнү туура таптым. Менин максатым мурдагы сиз алган таалимдердин аныгын билдирүү. Иудея аймагынын падышасы Ироддун убагында Авия уруусунан чыккан Закир аттуу бир дин кызматчы болгон. Аялы Елизавета Арун уруусунан эле. Экөө тең Кудай алдында ак жашап, эгебиздин бардык осуят парыздарын так аткарышчу. Елизавет төрөбөгөндүктөн алар балалуу болушкан эмес. Ал экөө улгайып да калышкан эле. Закир ошол кезде өз уруусунун кезеги келип, дин кызматчы катары Кудайга кызмат кылып жүргөн. Бир күнү дин кызматчылар арасындагы салт боюнча чүчү кулак кармашканда, Закирге эгебиздин ибадатканасына кирип, жыттуу чайыр түтөтүү милдети тийди. Ал бул милдетин аткарып жатканда, калың эл сыртта сыйынып турду. Ошондо чайыр түтөдө турган тактанын оң каптарында эгебиздин периштеси пайда болду. Аны көргөн Закир селт этип коркуп кетти. Бирок периште ага: Закир, коркпо, сыйынган үнүң Кудайга жетти. Аялың Елизавет сага уул төрөп берет. Атын Жакыя койгон. Кубанычың койнуңа батпай сүйүнөсүң. Анын туулушу көп адамдарды кубанычка бөлөйт. Эгебиздин алдында мартабасы бийик болот. Арак шарапты оозуна албайт. Энесинин ичинен эле ыйык рухка толот. Ысрайыл урпактарынын көбүн өздөрүнүн Кудай эгесине кайра алып келет. Аталарынын көңүлүн балдарына буруп, тоңмайындардын жүрөгүн жибитип, эгебиздин келишине элди даярдаш үчүн Илияс пайгамбардын күч кудурети менен эгебизден мурда келет, деди. Муну мен кантип биле алам? Өзүм карыдым, кемпирим да улгайып калды, деп сурады Закир периштеден. Периште: мен Кудай алдында турган Жебирейилмин. Сага ушул кабарды сүйүнчүлөш үчүн жиберилген элем. Убагы келгенде айткан сөзүм аткарылат. Бирок сөзүмө ишенбей койгонуң үчүн тилден калып, айтканым аткарылган күнгө чейин сүйлөбөйсүң, деди. Бул арада Закирди күтүп турган эл анын ибадатканада мынчалык кармалганына таң калып турушту. Закир эл алдына чыкканда сүйлөй албады. Ошондо анын ибадаткананын ичиндеги ыйык бөлмөдөн аян көргөнүн түшүнүштү. Ал кол жаңсап, сүйлөй албай дудук болуп калды.
Диний милдети бүткөн соң Закир үйүнө кайтты. Көп узабай эле Елизавет кош бойлуу болду. Эл алдында төрөбөс деген атка калтырбай, эгем мага назарын салды. Деп ал 5 ай бою үйүнөн чыкпады. Елизаветтин боюндагы баласы 6 айлык болгондо Кудай Чебирейил периштени Галилей аймагындагы Назарет шаарында жашаган Марьям аттуу бир кызга жиберди. Ал Дөт падышанын тукумунан чыккан Жусуп деген кишиге башы байланган эле. Периште Марьямга келип: Амансыңбы? Кудайдын мээри түшкөн кыз, эгебиз сага жар болсун, деди. Бул сөздү укканда Марьям абдан таң калды. Бул кандай саламдашы болуп кетти деп ойлонуп туруп калды. Ошондо периште мындай деди: Марьям, коркпогун, сага Кудай ырайым кылды. Кош бойлуу болосуңда уул төрөйсүң, атын Ыйса кой. Ал улуу инсан болуп, Кудай Тааланын уулу аталат. Кудай эгеби сага бабасы Дөттүн падышалык тактысын берет. Ал Исраил элине түбөлүк падышалык кылып, анын падышачылыгына чек болбойт. Бул кандайча болот? Мен али күйөөгө чыга элекмин да. деди Марьям периштеге. Сенин үстүңө ыйык рух түшөт да, сага Кудай Тааланын кудуретинин көлөкөсү тиет. Мына ошол себептен төрөлө турган ыйык бала Кудай уулу аталат. Эжең Елизаветти карачы. Адамдар аны төрөбөс дешчү эле. Бирок ал да азыр карыган чагында боюна эркек бала бүтүп, кош бойлуу болгонуна 6 ай болуп калды. Себеби Кудайдын колунан келбеген эч нерсе жок, деп айтты периште. Ошондо Марьям: Мен эгебиздин кулумун. Айтканыңыздай болсун, деди. Анан периште көздөн кайын болду. Ушул окуядан кийин Марьям шашылыш түрдө Иудеянын тоолуу жериндеги шаарга жөнөдү. Анда жашаган Закирдин үйүнө кирери менен Елизавет менен учурашты. Марьямдын үнүн укканда Елизаветтин курсагындагы бала туйлап кетти. Елизавет ыйык рухка толуп, кубанганынан мындай деп кыйкырып жиберди: Сен аялдардын ичинен таалайлуусуң. Ичиңдеги балаң да таалайлуу. Эгемдин энеси мага келгендей, мен ким элем? Саламыңды укканда ичимдеги балам сезип, туйлап жиберди. Ишеними бар, бактылуу жан экенсиң. Себеби сага айткан сөздөрүн эгем сөзсүз орундатат. Марьям болсо мындай деди: эгемди жаным урматтайт. Куткаруучум Кудайым абдан мени сүйүнттү. Назарын салып кулуна моюн сунганым көрдү. Эми бардык урпактар таалайлуу деп аташып, атымды даңазалашат. Кудуреттүү Кудай мага чоң урмат көрсөттү. Ысымы ыйык Кудайдын. Андан корккон пенделер укумдардан тукумга мээримине бөлөнөт. Кудурети менен ал
улуу иштер жасаган, көпкөндөрдүн ниетин чачыратып кыйраткан, күчтүүлөрдү тактыдан ал шыпырып түшүргөн, алсыздарды көтөргөн, мусапыр ачыккандарга берекесин мол төккөн, байларды кур кол жөнөткөн. Түп атабыз Ыбрайымга жана да урпактарына боломун деген мээримдүү сөздөрүн эстеп убада кызматчысы Ысрайылга ар дайым көмөк көрсөткөн. Мариям 3 айдай эжесинин жанында болуп, анан үйүнө кайтты. Элизабет ай күнүнө жетип уул төрөдү. Эгебиздин ага кылган бул ырайымын коңшу колоңдору, тууган туушкандары угуп, алар да Элизабеттин кубанычына ортоктош болушту. Бир жума дегенде алар баланы сүннөт болтургузуп, Закир деп атасынын атын коймокчу болушту. Бирок энеси Жок, аты Жакыя болот. деп каршы чыкты. Алар Сенин уругуңда мындай аттуу эч ким жокко. дешти да кол жаңсап атасынан кандай ат койгусу келерин сурашты. Атасы колуна бир тактай алды дагы ысымы Жакыя болсун деп жазып койду. Буга баар таң калышты. Ошол эле замат Закирге тил кирип, Кудайды алкай баштады. Айланада жашагандардын баарын Кудайдын коркунучу каптап, бүтүндөй тоолуу Иудеяда бул окуялардын тегерегинде кеп сөз жүрдү. Бул бала ким болор экен? Дешип, уккандардын баары бул окуяларды эсине түштү. Анткени баланы кудуреттүү эгебиз өзү колдогон анык эле. Баланын атасы ыйык рухка толуп, мындай деп пайгамбарлык сөзүн айтты. Ысрайылдын Кудайы эгебизге алкыш даңк. Анткени ал элине келди дагы куткарды. Өз кулунун дөөттүн тукумунан жаратып, кудуреттүү куткаруучу мына эми жиберди. Темурдатан касиеттүү пайгамбарлар аркылуу Кудай бизге айткандай, касташкандарыбыздан, жек көргөндүн баарынан бизди келип куткара. Ата бабаларыбызга ырайымдуу болом деп, өз ыйык келишимин түбөлүк унутпайм деп, бабабыз Ыбрайымга берген антын эстеп, ал айгышкан жообуздун колдорунан кутказат. Эч нерседен коркпостон өмүр бою алдында ыйык жана адилет болуп кызмат кылабыз. Сен болсо, о наристем, Кудайыбыз Тааланын пайгамбары аталып, жараткан өз элинин күнөөлөрүн кечирип куткараарын билдирип, эгебиздин алдынан жол даярдап чыгасың. Өз элине кайрымдуу жана дагы мээримдүү Кудайыбыз мына эми бизге ичи элжиреп, куткаруунун ак таңын жаркыратат асмандан. Караңгы менен өлүмдүн болгондорго алдында чачыратат жарык нур, тынчтыгын алып барган ак жолуна багыттайт. Ал эми бала эрезеге жетип, эл алдына чыкканча ээн чөлдө жашады.